1 чарчы метр жерге канчалаган креативдүү идеялар менен өнөрлүү адамдар чогулушкан. Гик маданиятын сүйүүчүлөрдүн башын бириктирген Комик-кон Астана фестивалы атактуу комикстерди, видео оюндарды, тасмаларды жаратуучуларды бир чатыр астында чогулткан. Бул жерден актерлорду, блогерлерди жана алардын колдоочуларын кезиктирүүгө болот. Мындай иш-чаралар жөнөкөй көңүл ачуудан тышкары бир катар кызыкчылыктарга ээ адамдар менен баарлашуу мүмкүнчүлүгү болгондугу үчүн дагы өтө популярдуу. Наверное, большой комьюнити, потому что она объединяет. Бул өтө чоң комьюнити. Анткени ал өзүнө компьютердик оюндар, аниме темаларын гана камтыбайт. Өтө масштабтуу иш-чара болуп жатат. Ну, типа, такое масштабное, большое. В последнее время этого становится все больше, это здорово, то, что... Мындай иш-чаралар көп уюштурулууда. Бул жакшы көрүнүш. Мында бирдей кызыкчылыгы бар адамдар биригишүүдө. Даже не так, даже так. Фестивалдын маанилүү жана орчундуулугун сандар эле айтып турат. Казакстандын баш калаасында өткөн 3 күндүк өнөр жана трендтер марафонуна 70 миңден ашуун адам катышкан. На самом деле, Чындыгында Комик-кон Астананын быйылкы жылкы уюштуруу комитети азыр шок абалында. Биз мынчалык суроо талап болот деп ойлогон эмеспиз. Бирок албетте мындайга алдын ала даярданганбыз. Өтө чоң команда иш алып барды. Бүтүндөй дүйнө жүзүнөн өтүнмөлөрдү кабыл алып, Италия, Испания сыяктуу Европа мамлекеттеринен өзгөчө активдүүлүктү байкадык. Бизден эл аралык кесипкөй косплейчилер дагы атайын учуп келишип, калыстар тобунда мүчөлүк кылышты. Өтүнмө берип катталган катышуучулардын 40% чет элдиктер. Калганы биздин өлкөнүн бардык шаарларынан келген казакстандыктар болду. Жалпы 300 катышуучу өтүнмө берип, алардын ичинен 162си тандалып алынды. Комик-кон фестивалдарынын алкагында эң маанилүү сынактардын бири болуп бүтүндөй дүйнө жүзү боюнча косплей саналат. Бул мелдеште түп нускасына төп келген окшош кийимдерди көрсөтүү маанилүү. Каармандардын дене кыймылдары, мимикасы, алардын мүнөзү болушунча даана ачылып көрсөтүлүшү керек. Я огромный фанат дефиле, я очень люблю. Мен дефиленин чоң көрманымын. Адамдар кийимдерди өз колдору менен тегип, аны элге көргөзүүгө аракет кылгандарына көз салуу абдан кызык. Здорово, интересно наблюдать. Дүйнөнүн 5 мамлекетинен келген кесипкөй косплейщиктер Комик-кон Астана фестивалынын байге фонду үчүн ат салышты. 2023 жылы анын өлчөмү 10 миллион теңгени түздү. Бирок эң башкы ат салышуу элдин колдоосу менен назары үчүн болду. Негизи мындай костюмдарды жарым жыл бою тигишет. Мен болсо 3 айдын ичинде тигип жетиштим. А у меня в один момент пришло в голову, что нужно... Бала кезимден түрдүү образдарды кийген жагат. Анан бир мезгилде ушул багытта иш алып барууну чечтим. Косплейди бул кыймылдан алыс көрөрмандар бир олуттуу эмес, бала кыялдык сыяктуу кабыл алуулары мүмкүн. Чоң эле адамдар ар кандай каармандарды туурап кийинип алышкан. Чынында мынтип костюмдарды кийип алып бирөөнү тууроо дагы эң чоң эмгекти талап кылат. Образдар колго тигилип, жасалып, көп убакытты жана фантазиядан тышкары чеберчиликти дагы талап кылат. Мында бучмачылык, тикмечиликтен тартып, сүрөт тартуу, бетти боёо, костюмду даярдоо, ар кандай материалдар менен иштөө жөндөмүнө чейин зарыл болот. Бул ар качан жалгыз нускалуу, уникалдуу нерсе. Баары баштан аяк колго тигилди. Иштин натыйжасы адамдын каалоосу менен ой чабытына көз каранды. Акыркы 2-3 жума күнүгө ашып кетсе 3-4 саат гана уктап жаттым. Акыркы күндөрү болсо таптакыр эле кирпик каккан жокпуз. Акыры минтип катышып жатабыз. Бул өзүнчө керемет. Комикс же күлкүлүү жыйындар көптөгөн себептерден улам комикс күйөрмандары жана поп маданият үчүн маанилүү окуялар болуп саналат. Көрүнүп тургандай, экономикалык пайдалардан тышкары комикстерге, илимий фантастикага жана жанрдык жаңылыктарга аудиториянын кызыгуусун арттыруу чыгармачылык индустрия үчүн өсүү чекити. Ошондой эле маанилүү нерсе жаш муунду түшүнүү. Для меня, как для мамы маленькой дочери, хочется понимать. Мен үчүн жаш кыздын энеси катары заманбап балдардын тилин түшүнө билүү өтө маанилүү. Алар кандай контентке кызыгышаары оорчундуу нерсе. Өз баламдын эмне тууралуу ойлоп жатканын түшүнүү үчүн өзүм ошол чөйрөгө аралашуум кажет. Самой прочувствовать, да, и безусловно это дает нам, взрослым, возможность
объединиться с нашими детьми, понять, что им интересно, чем они живут, да. Бул бизге чоңдорго балдарыбыз менен биригип, алардын эмнеге кызыгарын, кимдер менен баарлашып, кимдерди кумир тутушаарын билип, алардын жан дүйнөсүн түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Албетте азыркы маалыматтар заманында контентти чектеп тыюу салуу өтө оор. Бирок биз жок дегенде муну жөнгө салуу менен анын чыгармачыл тарабын көрсөтүп, ушундай косплей сынактарга катышып, өз алдынча кийим тигип алдыга умтулуу менен фестивалдарга катышса болоорун көрсөтө алабыз. Потом на профессиональный, ходить по фестивалям. Косплей катышуучусу үчүн өзүн көрсөтүү формасы сыяктуу. Мында байгеге акча утуп алуудан тышкары өз коомчулугуңда атак даңкка жетип, аброй тутуу мүмкүнчүлүгү өтө баалуу нерсе. Мне понравился персонаж как душой. Мага ушул каарманы жакты. Ал өзгөчө жылдыздуу атак даңкы бар. Азыркы тил менен айтканда, мем деген нерсе аркылуу адамдарды таң калтыруу керек. Баарына тааныш бир адамдын образын ала турган болсоң, баары сени таанып, сүрөткө түшүп таанышууга ашыгышат. Персонажа, то это будет круто, тебя будут все узнавать, с тобой будут фотографироваться. Конечно же, все хотят победить. Албетте баарынын эле жеңгиси келет, бирок бул эң башкы нерсе эмес. Эң башкысы биз баарыбыз ушул жерде жолугуп, адамдарга көркөм тасманы алгачкы жолу көрүп же оюн ойноп жаткандай сезимдерди ырыолой алгандыгыбызда. Алар мында келип ошол жагымдуу сезимдерди кайрадан сезе алышат. Комик-кон фестивалдарында видео оюндар, комикстер, фильмдер жана адабият маданияттары калыптанып, заманбап фантастиканын, искусствонун популярдуулугу артат. Косплей катышуучуларга өздөрү сүйгөн каармандар жашаган ааламга баш багып, жон териси менен сезүүгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары бул иш-чара катышуучулардын өз дараметтерин көрсөтүү менен бул өзгөчө дүйнөдө өз ордун табууга шарт түзөт. Я делал что-то подобное еще до того. Мен косплей коомчулугу тууралуу билгенге чейин эле муну жасап жүргөм. Бул чындыгында мага ырахат тартуулайт. Мен бир убакта өзүң сүйгөн иш менен алектенүү баарынан жакшы нерсе экенин түшүндүм. Башкаларга дагы ушундай нерсени каалап кетким келет. Всем желаю того же. Найдите себя. Шыктануу жана мотивация. Комик-кон Астана фестивалынын негизги баалуулугу. Шаар үчүн Комик-кон Астана бул экономиканын өнүгүүсүнүн кыймылдаткычы десек болот. Мындан мейманканалар, дүкөндөр жана ресторандар киреше табышат. Креативдүү индустрия өнүгүүгө күчтүү импульс алат. Мы видим в целом, да, на индустрию. Мындай иш-чаралар креативдүү индустриянын өнүгүүсүнө өбөлгө түзүп жатканын көрүп жатабыз. Көпчүлүк контент-мейкерлер, комикон сыяктуу аянтчылар өз өнөрүн элге жарыялоо үчүн шарт түзүү менен жаңы багытта иш алып барууну көздөгөн шериктештерди, эл аралык студияларды табууга мүмкүндүк берет. Быйылкы жылдын жаңылыгы бул Pop Asia Zona. Бул K-pop, J-pop индустриясын сүйүүчүлөр үчүн фестивалдардын фестивалы болду. Единомышленников, которые также горят идеей создавать что-то новое, идти в тренде. Одна из новинок этого года является Pop Asia Zona. Это фестивали для фанатов K-pop, J-pop индустрии. Ал биздин биринчи кабатта жайгашкан. Мындан тышкары контент зона дагы бар. Анын расмий өнөктөшү TikTok аянтчасы болду. TikTok биздин блогерлерге, инфлюенсерлерге кызыктуу. Креативдүү контент жаратуу үчүн атайын аянтчаларды берди. Контента для наших блогеров, инфлюенсеров. Комик-кон мастер-класстар, талкуулар жана лекциялар аркылуу окуу мүмкүнчүлүктөрүн дагы түзүп берди. Окутуу зоналары 3 күн бою популярдуулугун жоготпой, ал жакка келгендердин саны үзүлгөн жок. В рамках нашего фестиваля проводится очень полезный. Биздин фестивалдын алкагында өтө кызыктуу, пайдалуу мастер-класстар өтүп жатат. Мында компьютерлерде 3D модельдөө, iPad'да сүрөт тартуу сыяктуу мастер-класстар уюштурулган. Проводятся ежечасные какие-то интересные авторские мастер-классы, которые помогают развиваться в целом в комикс-индустрии. Лекциялар залында ар бир саат сайын комикс индустрияда өнүгүүгө жардам бере турган кызыктуу автордук мастер-класстар өткөрүлүп жатат. Кооз картинадан тышкары биз иш-чаранын жалпы мазмунунун үстүндө дагы кылдат эмгектендик. Плодотворно работали над наполнением самого фестиваля. Комик-кон Астана дүйнөдөгү башка ушул сыяктуу фестивалдарда эле алдыда боло турган кино премьералардан сериал, видео оюндарды жана комикстерди жарыялоочу аянтчы болуп калды.
Наше издательство переводит мировые бестселлеры на казахский язык. Биздин басмакана дүйнөлүк бестселлерлерди казак тилине которот. Алардын ичинде Гарри Поттер тууралуу китептер топтому дагы бар. Бул албетте биздин визит картабыз болуп саналат. 4 жыл ичинде биз 100дөн ашык дүйнөлүк бестселлерлерди которууга жетиштик. Издаваться у нас уже Перси Джексон. Фестивалдын аймагы чөйрөдөгү жаңы продукциялар менен гана эмес, тармактын оюнчулары менен да таанышууга мүмкүндүк берет. Тигил же бул контент форматын чыгарган компаниялар жөнүндө көбүрөөк билүү. Я думаю, что такие мероприятия... Менин оюмча, мындай иш-чаралар тилге же китептерге байланыштуу кээ бир мифтерди жокко чыгарууга чоң түрткү болот же тескерисинче алар кандайдыр бир жол менен аудиторияга, адамдардын жаңы коомчулугуна жетүүгө жардам берет. Алар эмне үчүн бизден кызыктуу жана пайдалуу экенин айтып бере аласыз. Бүгүн көптөгөн адамдар келип кызыгып жатышты. Казак тилинде эбегейсиз сандагы китептер которулганын көпчүлүк билчү эмес, көпчүлүк кызыкты. Катышуучулардын арасында буга кызыккан чет элдик коноктор да болду. И там зарубежные гости тоже, которые интересовались этой практикой. Китеп окуу азыркы күндө эң популярдуу эс алуу эмес. Ошентсе да китептер дагы эле артыкчылыктуу болуп саналат. Абдан кызыктар болгон күйөрмандары да бар. Анан албетте эне тилиндеги китептер ар дайым жакын, түшүнүктүү жана кызыктуураак. Суроо талап бар, бирок биз муну менен эле токтоп калбай, атактуу чыгармаларды казак тилинде окуунун канчалык маанилүү экенин көбүрөөк адамдарга жеткирүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Эне тилде окуганда сага тааныш каармандар таптакыр башка нукта ачылышат. Мен өзүм Гарри Поттердин китептерин сүйүүчүлөрдөнмүн. Бул чыгарманын англис, орус тилдериндеги басылмаларын сатып алып топтоп жүргөм. Кийин казак тилинде окуганымда Хагрид анчалык деле акылдуу болбогондугун, тескерисинче бир аз билимсиз экенин түшүндүм. Мындай нерселер эне тилинде окуганда ачылат экен. Анткени эне тилиңди башка тилдерге караганда тереңирээк түшүнүп, маалымат тез жетип, каармандарга көбүрөөк жан тартат экенсиң. Биринчи расмий Комикон 1964-жылы Нью-Йоркто уюштурулган. Бүгүнкү күндө эң атактуу Комикон Сан-Диегодо өтөт. Астана шаарында болсо, бул фестиваль 2023-жылы экинчи ирет уюштурулду. Нас сразу же поддержал акимат города Астаны. Астана шаарынын акимчилиги, анын ичинен Астананы өнүктүрүү борбору бизди дароо эле колдоду. Бул борбор бул иш-чараны уюштуруу ишине дагы катышты. Шаар башкармалыгына биздин өзгөчө идеяларыбызды колдоп бергендиги үчүн ыраазычылык билдиребиз. Таких нестандартных, идей, форматов и мероприятий. Комикондорго катышуу жаш өнөрпоздорду шыктандырып, бул тармакта өз ордун табууга шарт түзөт. Көпчүлүк ийгиликтүү кесипкөйлөр ишин ушундай иш-чараларга катышуудан башташкан. Комикон — это замечательное место, где можно повидать. Комикон бул сен шыктанып, кызыгып, сүйүп көргөн каармандарыңа жолуга турган жер. Комикон адамдардын башкаларга өзүн көрсөтүүсүнө жардам берет. Тому подобное. Комикон помогает людям раскрыться, показать, кто они, кем они себя считают. Кинотеатрга барып көркөм тасманы көргөндөн кийин кээде андагы башкы каарман азыр экрандан чыгып келип жанында турса деген ой келет. Комикон деген мына ушундай. Бул чындыгында керемет иш-чара. Это есть на Комиконе, и это замечательно.